MRT'ga gidip jatam. MRT'da 1 saat jatat ekenmiz. Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы Кыргызстандықтар. Арбаңыздар, биз кайрадан Индиядагы Дели шаарындагы больницалардын биринен биздин Акниет Аманат YouTube каналыбыз аркылуу жалпыңыздарга жылуу салам жолдойбуз. Урматтуу мекендештер, жалпы Кыргызстандықтар, сиздерге маалым болгондогудай эле мындан бир жарым 2 ай мурда коомчулук менен бөлүшкөн Ноокен районунун тургуну 4 бир тууганыбызды бөлүштүк элек. Сколиоз диагнозу коюлуп, Кыргызстандын диагнозу боюнча мына ушундай диагноз коюлуп, мындан бир 4 күн, 3 күн мурда биз Индияга алып келгенбиз бул бейтаптарды. Албетте бул бейтаптардын мына ушул больницага, Индияга жетип келүүсүнө, бул жердеги дарылануу операциялардын башталуусуна себепкер болгон сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин ар бир салган аманатыңыздардын аркасында, дуаңыздардын аркасында ушул бейтаптар бүгүнкү күнү ушул больницага келип дарылануунун башында турат. Албетте биз кече күнү анализдерибизди тапшырып баштаганбыз. Анализ дароо эле бир эле анализ болбойт экен, аябай көп анализ алып атат. Мисалы эле айтканда, кан боюнча общий анализ болуп атат, УЗИ, рентген, томография, белдигин отдельно томография, баштыкын, азыр дагы бир башкача ушундай нерв боюнча дагы ушундай анализдерин алып атат. Бул жүлүнгө тиешеси барбы, мол, мисалы сөөктөн эле болгонбу, же нерв тамырлардан дагы болгонбу. Кыскасы толук анализдерин алып атат. Буйруса бүгүн эртең менен акыркы дагы анализин тапшырып, эртең иншалла биз врачка консультацияга киребиз. Мына ушул анализдердин жыйынтыгы чыккандан кийин биз врачка киребиз. Киргенден кийин бизге айтат, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кандай кылса болот, операция кылса болобу, негизи бейтаптарга мындай айтканда кооптулук жокпу, зыян алып келип калбайбы, мына ушул боюнча толук бизге айтат. Биз дагы ушундай бир кыжалатчылык менен күтүп атабыз, достор. Негизи ушундай бир чоң үмүт менен келгенбиз. Өтө чоң жоопкерчиликти моюнга жүктөп алып келгенбиз. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Өтө чоң эли журтубуздун ишеними биздин мойнубузда турат. Анан ушул кыжалат болгонубуз, биз күткөндөгүдөй бир жакшы жыйынтык менен кайтсак, эли журтубузга бир жакшы маанай менен, жакшы ийгилик менен ушул бейтаптар жакшы болуп келди деген жаңылык менен барсак деген ушундай бир мындай жан дүйнөбүздү бир кыжалат каптап турат чындыгында. Негизгиси жакшы жагына кабарын айтсын. Ушул операция болот, ийгиликтүү болот, жыйынтык болот, эң негизи орусча айтканда результат болот. Жакшы жылыш болот деген ушундай бир бизге кабарды айтып, анан ошол операция болсо экен деген жакшы үмүт болуп атат. Албетте жалпыңыздар дуа кылып туруңуздар. Момундардын башкы куралы дуа дейт. Сиздердин дуаңыздар менен мына бүгүн ушул 4 бейтап ушул жерге келип жетти. Эми мындан ар жагына дагы ийгиликтер болсо экен деп Кудайдан суранып атабыз. Сиздер дагы ар бир намаздарда дуа кылып коюңуздар. Кыжалат болуп атасыздар, билип атам, окуп атам жазганыңыздарды, көрүп атам, сарсанып болуп сурап атасыздар. Эми азыр бир жыйынтыкты айтып эле келе сиздерге айтыш кыйын болуп турат. Эртең анализдердин жыйынтыгы чыкса, врачтарга кирсек, анан бир нерсени айтса, анан сиздерге бир жакшы кабар менен бөлүшүп каларбыз деген ниетибиз бар.
эч кимдин башына мындай сыноонун салбасын. Бир эне 4 баласын жетелеп келип, 4 баласын операцияга алып келип, 4 баласынын көздөрүнүн жашын көрүп, кантип чыдап отурат деген бул сөз менен айтып коюш оңой, бирок жанында жүрүп, кадимгидей бир жүрөктөр жараланып бүттү. Анан үмүт албетте, үмүтсүз бир гана шайтан. Баягы эле жакшы үмүтүбүз кое бербейли. Ушул жакшылыгына аягына чейин себепкер болсок деген ниетибиз. Кошо келгенибиздин дагы максатыбыз, ниетибиз жакшы билесиздер. Ар бир бейтаптарыбыз башталгандан баштап аягына чейин чыгып жүрөбүз. Аллах Таала ушундай бир ишибизди жолдо калтырбаптыр. Ишибиз баштагандан кийин аягына чейин чыгарып, себепкер кылып келатат. Мына ушул бейтаптарга дагы аягына чейин себепкер болсок деген терең бир ушундай ниеттер менен Индияга келип калдык. Ал эми жанагы биз кече күнү Фордс клиникасындагы Бекзат деген жаш наристени сиздер менен бөлүштүк. Колуңуздардан келсе жардам берип атасыздар. Алла разы болсун. Эч кандай күмөнсүз жардам бере бериңиздер. Буйруса ушул баланы дагы ушул больницадан алып чыгып кетсек деген ниетибиз бар. Аллах Таалам ошол баланын астына жөндөн-жөн бир жол салбаса керек. Ошол баланын жакшылыгына себепкер кылса деп ушул биздин фондду, биздин жаамат ошол жерге буйруп, ошол балага жолуктургандыр. Аллахтын буйругу бул дагы. Албетте бирок кыйналып турган мекендешиң бөтөн эл, бөтөн жерде турса, апасы сыздап атса, тагыраак айтканда бала больницада карыз болуп жатса, мындай айтканда залог деп коебу, ошондойдо больницада жатса, бирок больница ал баланын каражатын, финансовый маселесинде эле мындай маанилүүрөөк караган жок. Баланын ден соолугуна маани берип карап атат. Бирок баары бир финансовый маселесин чечип, баланы алып чыгып кетиш керек. Балада абал оор болгондуктан эртелетиш керек болуп, кече күнү мындай айтканда өтө мындай оорчунду терең кайрылуу менен сиздерге кайрылдык. Аллах разы болсун, ушул балага да Кудайым шифасын берсин. Ал бала башка бала, биз алып келген 4 бейтаптын арасында жүргөн Алинур бул башка бала. Алинур азыркы учурда операцияга кире элек. Толук диагноздору дагы толук чыга элек, бул алып келген 4 бейтабыз менин аркамда турган. Буйруса, булар диагноздору чыккандан кийин анан билинет. Мына ушундай достор. Албетте биздин Ак ниет аманат коомдук фонду менен сапарлаш болуп атканыңыздарга, шериктеш болуп атканыңыздарга, алып чыккан бейтаптарыбызды колдоп атканыңыздарга, биргеликте себепкер болуп атканыңыздарга Аллах Таалам чексиз ыраазы болгон болсун. Аллах Таалам эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Эң негизи алтын башыңыздар аман болсун. Ушул Ак ниет аманат коомдук фонду мекенде, өлкөдө дагы көптөгөн кыйналып жүргөн бир туугандарыбыздын муктаждыгына себепкер боло берсин. Бул фонд буйруса жогорку деңгээлге, азиялык рейтингге чейин чыгат деген ушундай ниетибиз бар. Дагы жакшы кабарлар бар. Бир-эки күндө бөлүшөбүз. Биз бул жерде ушул больницалар менен дагы өтө ыкчам жана өтө маани берип, мындай орусча айтканда договор, келишим түзүү, сүйлөшүү, пакет маселесин, алып келген бейтаптарыбызга жеңилдик жагын, мына ушул жактарын да карап атабыз. Бирок больницанын операцияларынын жыйынтыгын, результатын көрүп, тажрыйбаларын көрүп, анан эртеңки күнү уят болбочудай боло тургандагыдай таасир калтырса, ушул больницалар менен дагы бир мыкты деңгээлде эли журтубуздун ортосунда көпүрө боло тургандагыдай бир келишим түзө турган иштин үстүндө дагы жүрөбүз. Буйруса, эгер бул ишке ашып кеткен болсо, көптөгөн бейтаптарыбызга жеңил болмок буйруса, албетте, иншалла. Мына ушундай достор, ушул видеолорду, жана буга чейинки видеолорду, ар бир видеолорго лайк басыңыздар, видео башкалар менен бөлүшүңүздөр, каналга катталганды унутпаңыздар. Жок дегенде моралдык жактан колдоп туруңуздар. Сиздер колдоп турсаңыздар, биз эч качан чарчабайбыз. Буйруса, кызматыбызды алдыга жылдыра беребиз. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондуна, фонддун жааматына, фонддо кызмат кылган бир туугандарыбызга дагы намаздарда дуа кылып коюңуздар иншалла. Сапарларыбызга, иштерибизге Аллах Таалам ырбаж берген болсун. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.